Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Assalamu alaikum bekendештер, арбаңыздар. Бүгін біз Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын элчилигине келдик. Азыр консулдук бөлүмгө кирели деп, консулдук бөлүм кандай жумуштарды алып барып атат? Мекендештерге кандай кызмат көрсөтүп атат? Ойдогудай кызмат көрсөтүп атабы? Жумуштарын кандай жүргүзүп атат? Толук билип коелу деп чечтик. Азыр ошо консулдук бөлүмгө кирип туруп, жумуштары менен, иштери менен толук таанышабыз. Көрүшкөнчө bekendештер. Bekendештер, мына консулдук бөлүмгө келдик. Манас мырза менен учурашып, кирип бир сыра сүйлөшүп чыктык. Азыр ошол консулдук бөлүмдүн кызматы жанагы терезе, 15 терезе кандай иштеп атат? Кайсыл жерден мекендештер келгенден кийин кандай кирет, кандай талоон алат, каяка барып отурат, кандай кызматтарды көрөт, ошол боюнча азыр бир сыра таанышып чыгалы. Өзүңүз көрсөтүп бир сыра. Бул жерден келгенден кийин жарандар өзүнүн кайсыл кызматка келсе, ошол кызматка жараша талоон алат. Бул жерден бул жигиттен администрация залдан. Ооба. Анан талоон алгандан кийин ошол талоондун алып туруп, биякта кезек күтүшөт. А кезекте мына бул жерде номерлер чыгып атат. Ооба. Ошол номерлер кандай болуп атат? Ар биринин өзүнүн номерлери жараша. Ошол номерге келгенде оператор чакырат, анан барып отуруп ошол кызматты Ага келе мекендештер отуруп туруп, анан кийин тияка кызмат кылып окошкаларга бара баштайт. 13 окошко экен, анан тиякта дагы 15. Ошо окошкалар кандай жумуштар менен бир сыра тааныштырып кетсек. бул окошкаларда бизге көбүнчө ошол окошкалар паспорт берилет. Анан кийин мекен кайтуу окошко, 3 окошко мекен кайтуу, 5 окошко бул паспортко, 1 окошко айдоочулукка бөлүп берилет. Бир окошкода ЗАГС нотариал кызматтары көрсөтүлөт. Ошол көзү бар бөлүнгөн. Бул жерде мекендештик как раз отуруп документ тапшырып аткан, жакшы, кандайсыздар? Кайрат мырза, сизде документ тапшырып атасызбы? Мына мекендеш келип отурат. Мисалы бул жерде паспорт тапшырып атат. Бир паспортко 15-20 мүнөт убакыт. Бир паспортты кабыл алыш үчүн. Кабыл кетет. Ошо тариздеп, ошол жерден отурган жеринен эле бүт баарын бүтүрүп, анан справка берилет, ошол справканын негизинде анан кийинчерээк келет, бир айдан кийин келип алып кетет. Түшүнүктүү. Тиги жакта жана кичинекей наристерди сүрөткө тарткан боюнча бул жана паспортко, СВРге ошол жерден сразу сүрөт тартылат. Ошол жерде мурда баягы бир жака барып сүрөттөрдү алып келчү эле, азыр болсо бүт эле ошол жерден чыгып калыптыр. Жок, азыр ошол жерден эле сүрөт эч жака барбайт. Жаран келди, принцип един убактында, бул жерден бүт кызматын алып чыгып кетиш керек да. Нар жака бир жака барып жүрбөш керек. Ошо азыр биздин консулдук бөлүм сондогудай иштеп атабыз азыр. Бирок сондун кызматкерлери көбүрөөк да. Мисалы үчүн эгер салыштырып кетсек, Бишкектеги райондун сондорунда 50-60тан ашык кишилер иштейт. 50-60 Бизде болгон 20 кызматкер. 20 киши. Ошо сондун оборотунан силердики көбүрөөкпү же азыраакпы? Ошолордон кем калбайт. Аксакал, байке. Улуураак эле сиз экенсиз. Бир сыра кыска нуска ошо кандай документтерди тапшырганда келдиңиз? Эмне боюнча документти туура эле кабыл алат да, ошо боюнча бир аз оюңузду айтып коесузбу? Мен загранпаспорт алмаштырганы келдим. Тапшыргам уже бир ай болду. Уже манас. Бир айдын ичинде келип, бир айдын ичинде алып чыктым. справка менен, Справка менен. Бул документтин мөөнөтү бүттү эле же кандай болду эле? Анын мөөнөтү бүттү уже. Аны тапшырышка туура келди. Алмаштыргам. Жана көчөдө жүргөндө полицияларга муну көрсөтүп жүрдүңөрбү же справка көрсөтүп жүрдүңөрбү? Жок, кандайсың? Мунун какой-то срогу бар эле да. Канча убакыт кетти баш аягы жасаганга? Жасаганга где-то 35 күн. 35 күндүн ичинде алдыңар, алып атасың Кудай буйрса. Демекчи, акчалар канча акча кураттыңар бияктан? Акчалар канчасын? Акчалайды. Ошо 3050 сом болду. 3050 рубль менен. Ошол жактан эле төлөдүңөр, бияктан банктан яна автоматка төлөдүк. Түшүнүктүү. Ошол консулдук бөлүмдүн иши боюнча эч кандай неме жокпу? Нарекания мындай негатив? Жок, андай негатив жок. Мен как-то мага көрүнбөдү. Жок, көрүнгөн жок, Ладно, ишиңизге келек кыска, болтурабыз. Жигиттер, салам алейкум. Бир сыра неме интервью алып калып консулдук эмне боюнча келдиңер бияка жумуштар менен? Свидетельство о несудимости деген. Несудимости. Таксиге бияка сурап атыптыр, силерге? Ошондой сурап атат. Ошону алган кийин. Канча мүнөт болду күтүп атканыңарга?
Где-то bir saat 10 minut oldu. 40 minut болуп калыптыр. Ha, buga 40 minut oldu. 40 minut Maga oldu. bir saat 10 minut oldu. Азыр тей талон алыңарбы бияктан? Алганбыз. Так, пока күтүп атасыңар, получается. Пока күтүп. Азыр чыгып атып да көрө кетели, балким атат. Эртерээк болуп калат. Буга чейин кызмат кылып көрдүңөрбү? Чыякта. Birinchi жолу келдик. Биринчи жолу келдиңер. Birinchi жолу. Так, жылуу жайкы мындай немес жок, тияктан оңой эле киргизди. Тияктан оңой эле киргенбиз го. Бул жакта кичине кырмалып калдык ошондо. Ладно. Очередь. Ладно, ишиңизге келейик эми да. Рахмат. Бирсирээк кичинекей интервью кылып коелу. Тиги бүгүн консулдук бөлүмгө келипсиз. Эмне кызмат менен келдиңиз? СПР алыш үчүн. Наристеге. А вот наристени негизиле бияка алып келбей деле койсо болот деп атат. Же сөзсүз алып келгиле дедиби кичинекей баланы. Же үйгө калтырган киши жокпу? Бул жакта төрөлгөн, наоборот, Кыргызстанга жөнөттү. Жок, жок, бияка сүрөттү түш наристе кереги жок. Сүрөтүн алып келсин. Билбедик, ошону алып келиш керек деп ошон үчүн көтөрүп Все, азыр ошо консулдан бир сыйра сурадык. Ошо неме наристени алып келип эле сүрөтүн дептир. Мурда келдиңер эле же бүгүн деле азыр биринчи жолу келиптиңиз? Уже талон алдыңар, азыр күтүп атасыңар, э? Тез эле жасап беребиз дештиби? Ошон тез эле болот экен, буюрса. Урса кандай Кыргызстанга учуп анан кайра келесиңер. Наристеге паспорт эле ала албайсыңарбы? Кыргызстанга барсак алабыз, буюрса. Хорошо, СВР менен. Ошо болот. Ладно, ишиңизге ийгилик. Да, болуп туруңуз.